Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эне тили болбосо аты аталбайт улуттун. Эне тил кандай жөнөкөй, кандай бийик, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, акылыбызды арыштатып турат. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Манас айтса, өзөн суудай көбүк чачкан күрпүлдөп, махабатты баяндаса, сайрап жаткан булак көзү күлүңдөп, эчен түрлүү тил үйрөнсөм чоң бактыдай сезилет. Октябрдын заманында кыргыз тилим ырлар болуп, кыргыз тилим күүлөр болуп чертилет. Эне тилим намазым, сен де менин дарегим, сен турганда мен бармын, сен турганда бар элим. Эне тилим өз тилим, эси жокту иш кылат, өзүнүн эне тилинде сүйлөбөсө сөздө ким? Ар бир эл өзүнүн тили аркылуу гана ата бабалардын руху менен байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата бабалардын руху менен болгон байланышын да жоготот. Ата бабалардын руху менен байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл анан өзү да акырындап куурап жок болот. Кыргыз тили улуу тил. Анткени улуу тил болбосо, ал Манас баштаган ооз-эки чыгармачылыктын 40 томдук үлгүлөрүн жаратканга күч кубаты жетмек эмес. Жана көптөгөн дастандардын баарын поэзия тилине салып сүйлөтө алмак эмес. Андай бийик деңгээлге жетүү үчүн тил 1000 жылдык жолдорду басуусу керек. Кыргыз тили, кыргыз тарыхы. Ал эл менен бирге эчен кылымдар ашып, турмуштун ар кандай шарттарын башынан өткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин келди. Сен барда кыргызым бар эне тилим, алатоо ак калбак эле чегиң, боз үйүң коңуз күзү чоруну, жаңыртат үмүт коштоп келечегиң. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил, кыргыз тили Мабам Манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз, ата апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз.